Үйүндө жарык болсун деген уранды карманган Жаныбек ага 17 жылдан бери электр энергетика тармагында үзүрлүү эмгектенип келет. Элди жарык менен камсыз кылып, электр энергиясынын акысын өндүрүп, калк менен тыгыз байланышта болгон каарманыбыз жумушуна так жана жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Менин негизги милдетим биз тескөөчүбүз. Ошол калк эмес абоненттерди тейлейбиз. Алардын ошол электр септигичи иштеп жатканын, дебитордук карыздарын өндүрөбүз. Ошол керек болсо жардам беребиз абоненттерге. Ошол электр энергия боюнча. Ошол биздин негизги кызматыбыз ошол. Ош шаарындагы чыгыш жана батыш аймактарын дал ушул тескөөчүлөр тейлейт. Чыгыш тарабын 8, батышты болсо 10 тескөөчү карайт. Калк эмес абоненттер менен иштешкен кызматкерлердин жумушунда ар кандай кызыктуу окуялар болуп турат. Кээ бир абоненттер, түшүнүктүү абоненттер жолугат. Алар ушу сенин ишиңе баа беришип, сени алкашат, жакшы сөздөр айтышат. Эми ал сөз элдин арасында түшүнбөгөн абоненттер да жолугуп калат. Алардын ошол жакшы жаман сөз угабыз алардан. Эми иш экен, иштин ошол иште өзүбүздүн ишти алдыга жылдар деп иштеп келатабыз. Убакыттан пайдаланып ошол бардык кесиптештериме кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттап кетем. Ошол айтайын дегеним ушул ар бир Кыргызстандын ар бир үйүндө чырак өчпөсүн, свет өчпөсүн демекчимин. Ден соолукту да унутта калтырбаган каарман жумуштан соң сөзсүз машыгуу залына барууну адатка айландырып алган. Жашы 50гө чамалап калса да анча-мынча орууну тоготпой, өзүн сергек алып жүрүүсү бул спорт менен тыгыз байланышта болгондугунда. Спорт сергек жашоо бул. Элдин баарын ошого үгүттөйт болчумун. Мен ушуга келгениме 3,5 жыл болду, 4 жылга кетти. Келгенде 96 килограмм элем, азыр 76 килограмммын. Bunun пайдасын өтө көп көрдүм муну. Жашоом сергек. Уйкуң деп бар. Уйкуң бекем, ден соолугу чың. Пайдасы чоң. Анан кийин иштеп аткан ишинде дагы ийгиликтер көп болот экен, кошойт. Себеби спорт бул таза, дени сак, денеде жакшы акыл ойдо пайда болот экен. Жаш каарыдыбей ынтымак биримдикте иш алып барган Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинде бүгүнкү күндө 198 кызматкер эмгектенет. Анын 110 инженерлер, 50гө жакын монтажер, техник шопурлар. Энергетика тармагынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн жетекчиси Данияр Кадырбаев кесиптештерине өз ыраазычылыгын билдирди. Ош электр акчылык коомдун бөлүмү болот шаар боюнча. Biz şaарды ушул сатып, акча өндүрүү боюнча иштейбиз. Биздин кызматыбыз ушундай. Бүгүнкү күндө жалпы шаар боюнча эми биз жылына ушул 1 миллиард тегерегинде электр энергия сатып, акча чогултабыз. Ошол азыр Кудайга шүгүр жакшы. Бүгүнкү күндө калктан чогултуулар болуп атат. Жылы жыйынтык издеп атабыз, Кудай кааласа жакшы жыйынтыктар менен. Энергетиктердин майрамына быйыл 86 жыл болуп атат. Мен дагы ушудан пайдаланып азыр жалпы Кыргызстандын бүт энергетиктерин кесип майрамы менен куттуктайм. Ар бирине ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ушу иштеринде ийгиликтер болсун. Ушу элге кызмат кылып, эч качан ушу жарыкты өчүрбөй, элге жарык тартуулап жүрө беришин каалайм. Адамзаттын азыркы жашоосун энергетикасыз элестетүү кыйын. Өлкөбүздүн энергия системасынын өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошушкан. Кыргызстандын энергетикасынын келечекте өнүгүүсүнө ишенимдүү пайдубал түптөшкөн энергетиктердин бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Берзат Казимкулова, Балкан Асылбек уулу, Атай Сыдыков, Кутмантан көрсөтүүсү.